Базаркоргон районунун жаз кечүү айылына алгачкы жолу электр жарыгы 1-сентябрда берилди. Айылдын башчысы Замирбек Масиркулов бул күндө жергиликтүү жашоочулар 45 жыл күткөнүн айтат. Мага чейин ушул айылдын тургуну Кадырлуу аксакалыбыз Жолдошбаев Эсенгелди аксакалыбыз 30 жыл ушул электр энергиясын куруу үчүн чуркады. Бардык жетекчиликтерге кайрылды, бирок ошол мезгилде ушу мезгил талабыбы ушу ишке ашпай калды да. Ал эми андан кийин менин чуркаганыма деле 15 жылдын жүзү болду. Эми мына ар бир нерсеге сабыр керек экен, сабыр менен күтүп турдук. Кудай ата кылды. Мына быйылкы 2020-жылы 1-сентябрда ушу элибиз Кудай кааласа жалпы электр энергиясы менен камсыз болуп турат. Аталган айылда 150 түтүн отурукташкан. Алардын 110-у Базаркоргон районуна, калган 40-ы Сузак районуна карайт. Электр жарыгы берилгенден тарта эле жаз кечүүлүктөр электр энергиясы менен иштөөчү жабдыктарын пайдалана баштады. Мындан марга дерин канча ата-бабаларыбыз кетип калды, чын көрөбүз деп. Мына мен сыймыктанам, азыр мына балдарыбыз көрүп калат экен. Көп нерсеге жетишет экенбиз. Силерге ушунчалык мен рахмат айтам. Азыр эми мындан муяка Кудай кааласа цивилизация башталат да. Мындай мына азыр мына неме алып келдик, мына ток менен тилдире турган. Мына Кудай кааласа мына иштетип атабыз, жакшы мына. Токтун ушунчалык мына жетип турганы, мунун жаңганын көрүп алганда биз толкунданып мындай кыйкырып бакырып кандай бир неме кылалы дегенинен бир толкунданып болду да. Негизичи өзү негизи көрүп эле жүрөбүз. Бу айылың дагы нерсе башка экен да. Биз дагы иштеп атат мына кез Электр энергиясы өзгөчө кыз келиндердин жумушун жеңилдетти. Буга чейин бардык жумуштарды колдо жасап, убара тартчубуз деген Нурбийке өз иши канчалык жеңилдегенине токтолду. Мурун колго жуучу болуп чыккандан кийин биз муну алып келип моторго жууп баштадык. Анан моторду анча кийимдерди анча айлантырып жууа албайт болчу, токчолук бар немеси жок болчу. Биз мурун от жакып, мындай эшикке от жагат элек. Кыйналып жамгыр жааганда деле отун алып келип деген азыр эми плита неме болуп тифал ошогондор менен иштетебиз деп ойлоп атабыз, ток менен келип калса. Ал ортодо жаз кечүү айылына жанаша турган Сузак районунун Кашка суу айылына долбоорго киргенине карабай, электр жарыгы тартылбай калганы жергиликтүүлөрдү нааразы кылды. Ал эми жагдайды Жалал-Абад электр ишканасынын жетекчиси мындайча түшүндүрдү. Ал Кашка суу деген айылда бир 7 үйгө электр энергиясы жетпептир. Ал проекттик сметалык жумуштарда көрсөтүлгөн эмес. Бирок ойлойм, бул жергиликтүү бийлик менен бирге дагы жогорку чыңалдуу линия жанынан өтүп баратат. Эми бир аз ал жерге да чыгым чыгарып, ал жерге электрлешсе болот. Шарткатал бул аймакка электр жарыгын 18 чакырым аралыктан тартып келүүнү Жалал-Абад электр ишканасы өз каражатынан ишке ашырды. Ал үчүн 25 миллион сом каралган. Бирок жумушчулар жана электр мамчалар аталган ишкананын өзүндө болгондуктан жаз кечүүнү электрлештирүү 20 миллион сомдой каражат менен эле аяктаган. Белгилей кетсек, жаз кечүү айылы район борборунан 110 чакырым алыс жайгашкан. Кыш мезгили 6 айга созулуп, унаа барчу жолу жабылып калат. Калыбек Үчкөнбайұлы, Тынчбек Дуолдаев, Жалал-Абад облусу.